Кыргыз тили 5-класс. Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Силер менен бүгүн биз сана тооштун маанисине карай бөлүнүшү жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Сабагыбыздын бүгүнкү максаттары: сана тооштун маанилери боюнча маалымат ала аласыңар жана аларды бири-биринен айырмалаганга, аларды туура жазганга үйрөнөсүңөр, алардын мүчөлөрү жөнүндө маалымат ала аласыңар. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда силердин иш-аракетиңер, текст менен иштейсиңер, таблицаларды толтурасыңар, тесттердин туура жоон белгилейсиңер. Урматтуу балдар, эгер эсибизде болсо, мурдакы сабагыбызда биз сана тоош жөнүндө кеп кылганбыз. Демек, эске салалы. Сана тоош заттын санын, иретин, катарын, эсебин билдирет жана канча, нече деген суроолорго жооп берет деп биз мурдакы сабагыбызда кеп кылганбыз. Ошого улай эле бүгүнкү сабагыбызда сана тооштун маанилери боюнча бөлүнүшү жөнүндө кеп кылабыз. Демек, сана тоош мааниси боюнча эсептик, иреттик, жамдама, бөлчөк, чамалама, топ сана тоош деп 6 топко бөлүнөт. Сана тооштун биринчи түрү эсептик сана тоош. Эсептик сана тооштор заттын санын, эсебин билдирип, канча, нече деген суроолорго жооп берет. Мисалы, 7 өлчөп 1 кез. Бул жерде эсептик сана тооштун канча деген суроосуна 7, 1 деген сөздөрүбүз жооп берди. Эсептик сана тоошторго эч кандай мүчө жалганбайт, уңгу түрүндө гана жазылат. Мисалы, 9, 6, 5, 7 деген сыяктуу. Ал эми эсептик сана тооштун башка сана тооштордон айырмасы дагы ушунда. Мисалы, жакшыга 1 сөз, жаманга 1000 сөз. Бул жерде канча 1, канча 1000 деген сөздөрүбүз эсептик сана тооштун канча деген суроолоруна жооп берди. Ал эми сана тооштун экинчи түрү бул иреттик сана тооштор. Иреттик сана тооштор заттын иретин, тартибин, катарын көрсөтүп, канчанчы, неченчи деген суроолорго жооп берет. Мисалы, окуучулар олимпиададан 1-орунду алды. Бул жерде заттын иретин, катарын, тартибин 1 деген сөзүбүз жооп билдирип турат. Канчанчы деген суроого жооп берип турат. Ал эми иреттик сана тоошторду жасаганда эсептик сандарга ынчы мүчөсүн улануу менен түзүлөт. Мисалы, 1 деген эсептик саныбызга ынчы мүчөсүн улаганыбызда биринчи, канчанчы деп иреттик сана тооштун канчанчы деген суроосуна 1 деген сөзүбүз жооп берет. 7, ынчы, жетинчи деген сыяктуу. Ал эми иреттик сана тоошторду жазганыбызда иреттик көрсөтүүчү сандар цифра аркылуу берилсе, цифра менен кийинки сөздөрдүн ортосуна тефс коюлуп, ынчы, нычы мүчөсү жазылбай калат. Мисалы, 5-класс, 1977 жыл, 10-катар. Өзүңөр байкагандай, бул жерде ынчы, нычы деген мүчөлөрдү жазган эмеспиз. Алардын ордуна биз тефс койгонбуз. Ал эми иреттик сандар рим цифрасы аркылуу берилсе, тефс коюлбай бөлөк жазылат. Мисалы, 4-класс, 20-кылым, 25-съезд, 10-глава деген сыяктуу. Ал эми сана тооштун 3-түрү бул жамдама сана тооштор. Сан менен заттык түшүнүктү жамдап көрсөтүп, канчө, нечө деген суроолорго жооп берүүчү сөздөр жамдама сана тооштор деп аталат. Мисалы, атадан 6 болсо да, ар жалгыздык башта бар. Бул жерде сан менен заттык түшүнүктү канчө деген жамдама сана тооштун суроосуна 6 деген сөзүбүз жооп берип туруп, сан менен заттык түшүнүктү билдирип турат. Ал эми жамдама сана тооштор деле эсептик сандарга О, Ö мүчөлөрү улануу менен түзүлөт. Мисалы, 6О, 6О, 1Ö, 1Ö деген сыяктуу. Жамдама сана тоошторду жазганыбызда эсептик сандарга О, Ö мүчөсү сана тооштор менен бирге жазылат да, аягы үндүү менен бүткөн сөздөргө уланганда үндүүнүн бири түшүп калат. Мисалы, 2Ö, 2. Өзүңөр байкагандай, бул жерде и тыбышы түшүп калды. Экинчи мисалда дагы
6о, алто. Бул жерде ы дыбышы түшүрүлүп калды. Ал эми үчүнчү мисалда деле 7ö, жетö. Өзүңөр байкагандай и дыбышы түшүрүлүп жазылды. Ал эми санатооштун 4-чү түрү бул бөлчөк санатооч. Бөлчөк санатооштор заттын санын майдалап, бүтүн сан менен өз ара катышын билдирген сан бөлчөк санатоош деп аталат. Мисалы, чоң энем нандын 1/4 бөлүгүн сындырып берди. Эгер сүйлөмдүн маанисин байкасаңар, элестеткиле, бир чоң нанды алгыла дагы 4кө бөлгүлө. Жана ошол бул сүйлөмдө ошол нандын 1/4 бөлүгүн бергендиги жөнүндө кеп кылып жатат. Бөлчөк санатооштор деле эсептик сандарга чыгыш жөндөмөсүнүн дан мүчөсү аркылуу жасалат, улануусу аркылуу жасалат. Мисалы, 4/1, 2/3, 5/1 деген сыяктуу. Эскертүү, урматтуу окуучулар, чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөсү бөлчөк сандын биринчи бүтүн санына уланып, анын бөлүгүнөн гана айтылат. Мисалы, 5/2, 2/1, 7/2 сыяктуу. Мына, урматтуу балдар, силер менен бүгүн биз санатооштун 4 мааниси жөнүндө кеп кылдык. Ошонун негизинде бүгүн силер менен Акылман мугалим деген текст менен иштейбиз. Анда эмесе текст менен таанышалы. Жакшылап көңүл коюп уккула. Илгери бир акылман мугалим болуптур. Анын 17 төөсү бар экен. Акылман каза болорунда өзүнүн 3 окуучусуна мурас кагаз калтырыптыр. Ал мурасында окуучуларына 17 төөнү бөлүп алгыла деген тапшырма бериптир. Акылман мугалим мурас кагазында мынтип жазыптыр: улуу окуучум 17 төөнүн жарымын, ал эми ортончусу 3/1 бөлүгүн, кичүүсү 9/1 бөлүгүн алышсын. Мурас кагазды окуучулар окуп абдан таң калышты. 17 төөнү кантип бөлөбүз? Бирөө бөлбөй эле бардык 17 төө баарыбызга калсын десе, экөө кеңеш сурай баштайт. Кеңешчилер да бул үчөөнө жардам бере алган жок. Анан бир акылман карыяны табышты. Акылман карыя 17 төөнү кантип бөлүш керек экенин түшүндүрүп берди. Мына менин чечимим. 17 төөгө мен бир төөнү кошом. 18 төөнүн жарымы 9 төөнү улуу окуучу алат. Экинчи окуучу 3/1 бөлүгүн 6 төөнү алат. Ал эми 3-чү окуучу 9/1 бөлүгүн 2 төөнү алат. Мына 17 төө бөлүндү, бир төө калат, ал менин төөм. Аны мен кайрадан өзүм алам, деп айтыптыр. Ошентип окуучулар кайрадан өзүнө мугалим таап алышыптыр. Урматтуу балдар, эгер текст түшүнүктүү болсо, ошого улай эле баарыңар дептериңерди аласыңар дагы бүгүнкү числону жазып, өзүңөр экранда көрүп турган суроолорго жооп жазасыңар. Мугалим окуучуларына канча төө калтырды? Чоң окуучу төөлөрдүн канча бөлүгүн алды? Карыянын канча төөсү бар эле? Ушуга кошумча кылып өзүңөр да суроо түзсөңөр болот. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла. Көңүл бурганыңар үчүн ырахмат.